Kalan nemesi tarakanı? Bu bakirden tarakan çıktı. Ош шаарындагы Абубакир аталышындагы ашканадагы тамактан таракан чыккандыгы тууралуу видео соц тармактарга тарап кызуу талкууланууда. Мындан улам биз аталган ашкананын тазалыгы жана окуя чындыгында эле кандай болгонун айтып беребиз. Абубакир ашканасынын башкы ашпозчусу таракандын тамакка кандай түшүп калганы белгисиз дейт. Айтымында күн сайын ашкана ашпозчулардын формалары жууп тазаланып турат. Ошону биз деле билбей калдык. Эми салып атканды көрөт элек, биз ал повар деле көрөт элек, мисалы жасап атканды эми көрөт элек. Эми түшүп калдыбы же бизге деле эмне болгон билинбей калдычы өзү. Тамактын үстүндө эле турат экен да эми. Мындай ичинден эле чыкпаптыр да. Эми мындай дей албайм. Может бизден чыгышы мүмкүн. Же бирөө аны билбейбиз да эми, бизге караңгы болуп калды. Ашкананын администратору бул атайын жасалган аракет болушу мүмкүндүгүн айтууда. Себеби ашкана санитардык талаптарды так сактап иштейт деп ишендирди. Тамактан чыккан тараканды билбейм, мен 17 жылдан бери иштейм бул немеде. Алмансур Абубакир ашканасында. Абубакирдин ачылганда быйыл Кудай кааласа 2012 ачылган. 2012 ошого чейин бир мындай случайныйлар болгон эмес да. Постоянный санэпидстанция келет, андай бизге жалып болгон эмес. Мен билбейм, муналарыбыз патолог кара. Патологторубуз бүт баягындай темирден неме кылынган. Аны мен постава деп эле ойлойм да. Ата тазалык өтө жакшы. Өзүңүздөр деле кирип текшерип көрсөңүздөр болот. Социалдык тармактарга чыккан тасмадан соң санэпид көзөмөл борборунан текшерүү болуп, ашканага 7500 сом өлчөмүндө айып пул салынган. Мындан башка дагы калаадагы 60 ашкана текшерүүгө алынып, анын 49у талапка жооп бербейт деп табылган. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан тапшырма берилди. Ишкерлик субъектилеринин текшерүүнүн мыйзамы боюнча 7-чи беренесинде көрсөтүлгөн эгерде калктын ден соолугуна кооптуу абал жаралган мезгилде мындай атайын жолдомо албастан пландан сырткары текшерүү жүргүзүлөт деп. Ошонун негизинде бир жумага жетпеген 4 күн рейд жүргүздүк. 4 күн рейд негизинде 60 ашкана каралды. Анын ичинен 49 учурунда санитардык эпидемиологиялык талаптарды бузган учурлар аныкталып, 49 жаранга 244 000 сомго айып пул салынды. Буга чейин Бишкек шаарындагы кафеден 300дөн ашуун адам жапырт ууланган соң өлкөдөгү баардык коомдук тамактануучу жайлар текшерилери кабарланган. Зыягүл Болот кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.